Жумгалда жоголгон ата баланы 100ге жакын адам издеп жатат. Бүгүн 29 октябрь саат 9:00 карата УКМ башчысы Бообек Ажекеев Нарын облусунун Жумгал районуна дайынсыз жоголгон жарандарды издөө иштери улантылып жатканын билдирди. Бүгүн 29 октябрь күнү таң эрте УКМ тарабынан издөө иштерин күчөтүү максатында 42 куткаруучу жана 6 дрон жөнөтүлдү. Мындан сырткары ЭМдин 35 кызматкери жана жергиликтүү тургундардан 10 адам дагы катышууда. Үмүтүбүздү үзбөй жарандарды аман эсен табууга аракетибизди улантабыз деп жазды. Маалымат булагы Сереп Медиа. Бир жерде окопто жатып калабы. Мен силерди көрөм. Айдоочулук күбөлүгүм жанымда жок. Бишкекте жол тескөөчүлөрдү коркуткан айдоочу кармалды. Рейд учурунда жоопкерчиликтен кутулууга аракет кылган мас айдоочу жол тескөөчүлөргө эркелеп, кыял жоругун жана маданиятсыздыгын көрсөтүп коркуткан айдоочу кармалды. Бул тууралуу милициянын кайгуу кызматынан билдиришти. Айдоочуга 4 айыппул протоколу толтурулуп, унаасы айып короого токтотулду. Рейд учурунда жалпысынан 43 айдоочу алкоголдук ичимдик ичип, унаа башкаргандыгы аныкталып, унаалары айып короого токтотулду деп айтылат маалыматта. Маалымат булагы Сереп Медиа. Лично, тректоры берешь? Нет, ты Дай мне поставь лично, ты видел? Я вам сейчас покажу. Посмотрите. Нет, ты лично видел? Брат, Брат Эмес, я еще раз говорю. Нет, ты Брат видел? Эмес, товарищ инспектор. Лично мени көрдүңбү? Лично көрдүк сізді. Ана көрүп туруп, монда доказать et, брат. Мен мэрге келдим, родной. Родной эмес, дагы бир жол кайтып. Түп ашууда оор жүк ташыган автоунааларга коюлган чектөө алынды. Жол тазаланып жатканын айтып, айдоочуларга жайкы дөңгөлөк менен алыскы жолго чыкпоо эскертилди. Малдар неге чыкты? Урматтуу Москва шаарында эмгектенип үй бүлө багып жаткан мекенештер, сиздер үчүн 12 жылдан бери таза документ жасап келе жатканын сунуштайм. Документтердин бардык түрүн ишенимдүү түрдө жасап беришет. ИНН, СНИЛС, медкнижка, справка, период паспорт, ДМС, ОМС, детский полис, медкарта, трудовой договор, проверка регистрация, проверка запрет, проверка черный список. Эгерде срогу бүтүп калса, базадан чыгып кетсе, Сахаровага барган эмес болсо, 3 айга продление кылып беребиз. 1 айда бир базасын текшерип беришет, базадан чыгып кетсе кайрадан киргизип беребиз. Байланыш номер +7929 541 02 05 номерине кайрылсаңыздар болот. Балдарын расмий камкорчуларга эмес, жөн эле туугандарына таштап кеткен мигранттарга эми айып салынат. Расмий камкорчуларга таштап кетүүлөрү керек деп социалдык өнүктүрүү жана эмгек миграция министрлиги жаңы мыйзамды толук талкууга чыгарды. Долбоорго ылайык ата-энелер балдарды тарбиялоо боюнча милдеттерди аткарбагандыгы, натыйжада камкорчуларды жана көзөмөлчүлөрдү аныктоосу жана камкорчулук жана көзөмөл органдарына билдирбестен балдарды 15 күндөн ашык таштап кеткендиги үчүн ар бир бала үчүн 15 000 сомдон айыппул киргизүүнү сунушталып жатат. Маалымат булагы аралаш маалыматтар. Значение рынка остается вещевой муниципальный рынок. Далее этот рынок будет муниципальным рынком мэрии. Дордойдогу Абирон базары, ошондой эле Бишкектеги Орто Сай базарынын бир бөлүгү мэриянын карамагына өттү. Бишкек шаардык сотунун чечими менен Дордойдогу Абирон базары, ошондой эле Бишкектеги Орто Сай базарынын бир бөлүгү мэриянын карамагына өттү. Форт Абирон ЖЧКсынын өкүлдөрү муну мыйзамсыз деп эсептешет. Алар кассациялык даттанууга даярданып жатышат. Базардын ээси Нуржамал Байболова бизнесин тартып алуу болгонун жазды. Жер 4 миллиард сомго бааланып, шаардык соттун чечими менен мэрияга өткөнү белгилүү болду. Нуржамал Байболова зордукчу, баскынча саясат жүрүп жатканын баракчасына жазды. Во-первых, главное, переходит земля. Со всеми собственниками будет перезаключен договор. Собственниками. Принесите договор купли-продажи. У вас у всех есть новые договора. Со всеми будут перезаключаться договоры. Тарифы все мэрия определит.
На данном этапе все. Бирок ишкерлер ага ишенбей эле. Алар мэрия башкага жерди сатып, алар бул ишкерлер менен келишим узартпай же шарттарын тарифти алмаштырып салышат деп кооптонушууда. Мы не знаем, на каких условиях. Нам просто сказали, что рынок переходит под мэрию. Но какие у нас будут тут условия? На какой срок будет заключаться с предпринимателями договор? На месяц, на 2, на год, на сколько? Когда нам ждать, что нас отсюда выселят, как сейчас администрацию? Мы стоим в неведании, в неизвестности, что нас ждет завтра. По тарифам, они говорят, что тарифы останутся те же. Какие те же? Новое лицо, новые законы. Поэтому мы сейчас действительно ничего не можем понять, нам толком ничего не объясняют. Мэрияга өткөн Абирон базары 6 гектардан көп жерди ээлейт. Анда 8 миңдей киши иштери айтылган. Ачык маалымат булактарында Абирон жоопкерчилиги чектелген коому 1997 жылы негизделгени жазылган. Анын ээси Нуржамал Байболова. Ал мурдагы башкы прокурор Куатбек Байболовдун жубайы.